Биз кечеги жандуу тренингке келгенде анонимдүү суроолорду жүргүзгөнбүз. Ошол суроолорго жооп берели. Биринчи суроо: ден соолугум боюнча экинчи жолу диагноз рак сол жагыман дейт. Көрдүңүздөрбү? Бул жерде биринчиден рак, экинчиден сол жагыман. Сол жак дегенде эле дароо түшүнсөк болот. Бизде психологиялык жактан сол жак дайыма атага тиешелүү болот. Сол жак дайыма апага тиешелүү болот. Эмнеге сол жак апага тиешелүү? Анткени биздин иерархия закону боюнча караганда апабыз сол жактан. Именно апага тиешелүү тарыныч, апачылык, күнөөлүү сезим же апаны сагынган нерселер болушу мүмкүн, же ападан бир нерсени ала албай калганбыз, бир нерсе деп айта албай калганбыз. Ошол нерсенин баардыгы апага тиешелүү болгондуктан, тем более рак болгондон кийин бул рак күнөөлүү сезимден болушу мүмкүн. Бул оорунун негизги себеби, түпкү себеби күнөөлүү сезим да болушу мүмкүн. Ушул сыяктуу көптөгөн себептер бар рактын. Негизинен именно ушул рактын себеби күнөөлүү сезим же капалуу сезим. Аны албетте өзү табыш керек, иштеш керек. Апаңыз менен иштеңиз. Биздин сунушубуз апаңыз менен терең иштешиңиз керек. Биздин трансформация курсуна келип иштесеңиз болот.